Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 9 сабак эстетикалык тарбия. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Эстетикалык тарбия бул өзүн өзү тарбиялоодо дагы бир маанилүү багыт. Инсандын эстетикалык аң сезиминин, табитинин, керектөөлөрүнүн ой толгоо, баалуулуктарынын, идеялар, көз караштарынын, ошондой эле жүрүм туруму, манера, мамилесин жана башка сапаттарын тарбиялоого багытталган өзүнчө бул тарбиялык процесс болуп саналат. Жаштар баардык ишти сулуулук эрежеси менен окуу, иштөө, жашоо, сүйлөө, жада калса тамактануусу, кийинүү, отуруп туруу, көпчүлүктүн, коомчулуктун алдында өзүн алып жүрүү, сүйлөшүү, кызматташуу деги эле жашоодо эстетиканын талап, эреже, принцип, идеяларына ылайык иштеп, жашап, мамиле кылууга өзүн өзү тарбиялоо зарыл. Анда баардык ишти сулуулук, татыналык, жарашыктуулук, чен өлчөм, ошондой эле сулуулук талаптарына ылайык жашоого тарбиялоо зарыл. Музыка, ыр, бий чыгармалардагы сүрөт, эстеликтер, алардагы сулуулукту байкап, кабылдоого, баалоого тарбиялануу зарыл. Өзүнүн жашаган, иштеген, айлана чөйрөсүн тазалап, тартип сулуулук эрежеси боюнча сактоого, кийген кийимин пайдаланган буюмдарын да эстетикалык табит менен башкалар суктана турган кылып, ошолорду таза кылып алып жүрүүгө үйрөнүү. Башкалардын жүргөн турганы, сүйлөгөн сөздөрү, ишмердүүлүгүндө, манерасында дагы сулуулукту, жарашыктуулукту көрө билип, башкаларга жакшы мааниде суктана билүүгө үйрөнүү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, эстетикалык тарбияда сулуулукту сезип, ошол сулуулукту баалоо жакшы. Бирок эң башкысы өзүңдө, ишмердүүлүгүңдө, айлана чөйрөдө ошол сулуулукту жарата билүүгө, аны сактап, өнүктүрүүгө өзүн өзү тарбиялоо өтө чоң мааниге ээ. Көпчүлүк адамдардын жүрүш турушу, кийинген кийими, сүйлөгөн сөзү, баардык ишмердүүлүгү сулуулукту чагылдырып турат. Демек, ошолордун баардыгы сулуулукту көрө билип, ага суктана билүүнүн өзү да эстетикалык тарбиянын маанилүү бөлүгү. Эстетикалык тарбиянын баалуулугу бул айланадагы ишмердүүлүктөгү сулуулуктарды байкап, адамдардын жан дүйнөсү рахат алып, байып, окуп, иштеп жашоого шыктандыруусунда. Демек, урматтуу угармандар, эстетикалык тарбия бул эстетикалык жактан тарбияланган адам шыктанып жашап, ар бир жасаган иши менен башкаларга дагы эстетикалык рахат тартуулайт. Мына ушул өзү дагы эң кымбат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, баардык ишти эстетика, сулуулук эрежеси менен жасаган адам чарчап, чалууну, тыныгууну билбейт. Өзү жасаган иш башкаларга рахат берүүсүн сезип, чарчап чаалыкпай, шыктанып иштей берет. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктап жатып, эстетикалуулук бул модалуу кымбат, элден өзгөчөлөнүп жашоо, иштөө, кийинүү эмес. Бул жөн гана жөнөкөй, жупуну, жарашыктуу жана пайдалуу жашап, иштеп, кийинүү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.